Инвесторлар менен бизнести коргоо боюнча мамлекет башчысынын жарлыктары өтө зарыл жана өз учурунда кабыл алынды. Мындай пикирин экономиканы өнүктүрүүгө дем берүү, соода, өнөр жай, айыл чарба жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу деп аталган иш-чарада президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү саясаты, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысынын орун басары Аскат Беков билдирди. Бизнес чөйрөсүндөгүлөрдөн президенттик аппаратка ашыкча текшерүүлөргө байланышкан кайрылуулар көп келүүдө. Даттануулар өкмөт тарабынан каралууда. Ошол эле учурда башкы прокуратуранын алдында бизнестин негизсиз текшерүү боюнча атайын адистештирилген бөлүм түзүлүп, ишкерлерди колдоо боюнча иш алып барууда. Президенттин указы чыккандан кийин ал толук кандуу аткарылышы керек өкмөт тарабынан. Бир эле өкмөт тарабынан эмес, бүт ошол бийлик бутактарынын астында аткарылышы керек. Андан айтып кете турган нерсе, жакында эле билесиздер, Кыргызстандын бизнес омбудсменинен, бизнес акыятчысынан жолугушуу болду президент тарабынан. Ал жерде дагы сүйлөшүүлөр болду. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө өзүнчө иш алып барып жатат.